Токтогул суу сактагычына келип туугандар 120 штук ташбака коюп берип атабыз. Бул ташбакалар чоңойсо чоң ташбака болот. Жакында крокодилдерди коюп беребиз, бир 40-50 штуктай. Чын эле Кыргызстандын эң ири кеси болгон Токтогул суу сактагычына деңиз ташбакалары кое берилдиби? Биз бул видеонун чынтөгүнүн текшерип көрдүк. Бул видео 3 январда Тараза ТВ Токтогул аттуу Instagram баракчасына жарыяланган. Анда чака менен көп сандагы деңиз ташбакаларын сууга кое берип жатканы айтылат. Видеодо сүйлөгөн адам кийинчерээк крокодилдерди дагы кое берерин белгилеген. Тасма 3 күн ичинде эле миллиондон ашык көрүү топтогон. Жактыруулардын саны 15 000, ал эми комментарийлер 1000ден ашат. Видеону соц тармак колдонуучуларынын айрымдары тамаша катары кабыл алса, арасында ишенгендери дагы бар. Ташбакаларды сууга кое берип жаткан киши афроамерикалык кара денелүү адам. Тасмада ал кишинин кийиминде Пади деген жазууну көрүүгө болот. Бул АКШдагы сууда сүзүүчүлөрдүн эң ири кесиптик бирикмеси. Ал уюмдун логотиби адамдын кийиминдеги логотипке дал келет. Демек, бул видео Америкадагы деңиздердин биринде тартылышы мүмкүн. Негизи деңиз ташбакалары туздуу суу, жылуу климат жана жумурткаларын таштоого ылайыктуу деңиз жээктери сыяктуу шарттарга муктаж. Ал эми Кыргызстан тоолуу аймак болуп, тузсуз суу экосистемалары менен мүнөздөлөт. Бул деңиз ташбакаларынын жашоосу үчүн ылайыктуу эмес. Видео болсо эң алгач Imgur платформасына 2024 жылдын 20 ноябрында Toro Denys аттуу колдонуучу тарабынан жүктөлгөн. Кийин ушул эле тасманы башка Twitter, YouTube колдонуучулары өз баракчаларына бөлүшкөн. Эми Кыргызстанда кое берилди дейилген деңиз ташбакаларына кайтып келсек. Видеону бөлүшкөн Тараза ТВ Токтогул аттуу баракча жапайы жаныбарлар менен байланышкан башка дагы күмөндүү видеолорду жарыялап келет. Мындан сырткары ар кандай блогерлер менен да маектерди, кайрымдуулукка байланыштуу видеолорду тартат. 31 декабрда аталган канал 2024 жылдын мыкты каналы аттуу наамды алып жаткан тасма менен бөлүшкөн. Анда сыйлык Каракөл шаарынын ачык айкындуулукка кошкон салымы үчүн ыйгарылганы айтылат. Ушундай сыйлык менен Каракөл шаарынын ачык айкындуулукту орнотууга кошкон салымы үчүн баардыгыңыздар жакшыта билесиздер. 2024 жылдын мыкты каналы номинациясы менен Тараза ТВ каналына ыйгарылат. Кол чабуулар. Жыйынтык: Токтогул суу сактагычына деңиз ташбакалары кое берилгендиги тууралуу маалымат жалган. Деңиз ташбакалары Кыргызстанда жашай албайт. Видео жакса лайк басып, пикир калтырууну унутпаңыз.